Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Mayli men telba bo'lay, devona bo'lay u uchun. Mayli men poyini o'pay, u uchun jon olib jon beray. Lekin uni juda ham sog'indim. Uni juda ham yaxshi ko'raman, bilasizmi? U kim deb hayron bo'layotgandirsiz, ha? U mening Qirg'izistonім! Я Гульзат Маунтбек, представитель этих мигрантов и вдохновитель планеты. Хочу выразить огромную благодарность от имени моего народа, от имени трудовых мигрантов в России, которые остались в Бузулуке. Огромное спасибо главе Бузулукского города. Огромное спасибо нашему президенту, который наконец услышал наши голоса и отправил нам автобусы. Ну что, мы все говорим спасибо? Спасибо! 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 Assalamu alaikum Qurguz elim. Kudayım dursa şu elimiz başından aябай бир оор күндөрдү өткөрүп, бүгүн мамлекетибизди көздөй сапар алып жатышат. Ошо ким колдоо көрсөткөн болсо, ушул элибиздин мамлекетибизге аман эсен жетип алышына бардыгына Аллах ыраазы болсун. Кеп! Ура! Ну вот, наконец-то мы собираем народ, собираем наших граждан и увозим. Спасибо оренбургским властям, спасибо Бузулукскому району. Спасибо, да? Спасибо скажем, да? Общий хор, спасибо. Да, все спасибо! Это Бузулукскому району. Раз, два, три! Спасибо! Бузулукский район, мы красавчики! Мы всех вас любим. ОМОН, который здесь нас защищал, отвечал за нашу безопасность. Спасибо, ребята, спасибо, вы красавчики. Татьяна Цапаровна Успанова, вы красавица. Администрация Бузулукского района, вы все красавчики. Русские души, мы вас любим. Оренбуржцы, мы вас просто обожаем. Спасибо! Саламатсыздарбы? Кабар алып коелу деп келдик эле. Карап коесуздар бияка келиңиздер. Жакыныраак келип коесуздар. Ой, үй биле. Бүгүн кадыр түн майрамыңыздар менен деп куттуктап келип калдык эле. Бут кийимиңиз ошо. О, буйрса да. Сиздерден кабар алып коелу деп келдик эле. О, кирбейсиздер го? Киребиз болду. Колуна карма эле берип кой. Ошо колдо көрсөтүп коелу деп келдик эле. Рахмат, Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик болсун, буйрса. Денсаулыктабыздар. Сиз экөөңүздөр элеби? Биз экөөбүз эле турабыз. Жакында эле 8 февраль үйлөнмөбүз да. Жакында эле. Жаңы семья турбайсыздар. О, буйрса. Квартирага. Экөөңүздөрдүн көзүңүздөр азиз экен да. Бул вообще эчтеке көрбөйт, мен жарыктык кишини сезим. Свет өчүп күйгөнү билинет да.
Телефон колдоносуздарбы? Сүйлөп турган программа колдонобуз. Кандай кылып номер берип койсок экен? Мына биздики жатта билебиз. Силер майк берип коебуз. Сактап аласыңар го ошону? Сактап алабыз. Жазып. Бир нерсе керек болсо чаласыңар, хорошо? Любой момент. Айтыңызчы номерди. Не керек болсо? 0705 85 1987. Аты Руслан. Маек кетирип койсоңуздар. Мен маек бердим. Атыңыздар ким? Продукта барбы үйдө? Бар. Эт барбы? Эт. Эми өткөндө апам 500 сом эт таштап кетти. Биз кошуналар 1000 сом таштаптыр да экөөбүз бөлүп алдык. Азыр Келиңиздер, но холодильникте өзүңөрдүн эле өкмөт берди. Өкмөттө калбайттым. Эмне? Арапта. Түшүндүм. Өзүңөрдүн эле тамак аштар, кошуна салып турайын дегенде. Уруксат бересиздер, ачып берейинби? Морозильник алды да окшойт, Так. Эттерди өзүм ылайыктап бөлүп алдым. Эт бар экен үстүндө. Эң астында эме хозяйканыкы. Хозяйканыкы 2 полк бар. Мен келип мыяктын ичин толтуруп кетем. Уйдун этин жейсиңерби же койдун эти болору? Мен гемоглобин мас болгонго уйдукун алабыз да. Уйдукун жейсиңер, Темир бар дейт го анда. Уйдукун алып өткөндө уйдукун. Эртең келип толтуруп кетем монун ичине. Макул. Чечтелер шүгүрлөп эке буйрса. Баары жакшы эле. Эми сиздер эшикке көп чыкпайсыздар да, биз алып келип берип турабыз, Кудай буйрса. Көбүнчө эле үйдө. Ооба, үйдө эле келсиздер да сиздер. Жолго чыкпаган жол жабык. Биз 6-посттон өттүк, 6-посттон өткөрбөй койдубуз бизди. Биз Оренбург менен Самаранын ортосунда Жигулевский деген постто турабыз азыр. Бизди киргизбей атат, чыгарбай атат. Ошого силерден дагы бир жолу сураныч, жолго чыкпагыла эч кимге жолго чыкпагыла дагы бир жолу. Кыргыз кече күнү ким эле, азыр ким? Сооронбай ушу бизди башкарган Assalamu alaikum. Урматтуу Кыргыз элин, урматтуу бүт туугандар. Бардыңарда Рамазан айы менен Аллахтын туткан оозуңар кабыл болсун. Мына Аллахтын жардамы менен дагы кайдыгер карабаган бүт туугандарыбыздын жардамы менен дагы колдон келишинче ыхсандарды кылып барып карантинде иштебей кыйналып калган балалуу чакалуу семьяларга барып кичине жардам берип келдик. Ошо бүт туугандарыбыздын которгон акчалары менен жардам кылып кайдыгер карабаган алган ыйык күнүндө фитр садака берип кичине иштеп калайын, сол иштеп калайын деген туугандардын тыйындары менен кичине жардам берип келдик. Аллахым кылган садакаңарды кабыл болсун. Ошо кылган видео отчет кылып коеюн дедим. Ошо кылган жумуштарыбыздан азыр мына азыр көрөсүңөр. Эмнелерди таркатып, канча семьяга таркаткандарыбызды. Муш төмөндө көргөн сүрөттөрдө көргөн фото отчеттордо көргөн жумуштарды кылдык. Ошо силер чогулткан тыйындар менен жардам бердик. Иншалла Аллах муш кылган ихсаныңарды кабыл кылсын. Мусулман бүт туугандарыбызды, кыргызстандыктарды кайдыгер карабаган туугандарыбыз бар экен, дагы да Аллахым кылган ихсаныңарды кабыл кылсын. Иншалла дагы да жардам беребиз дегендер болсо, ушул карта калтырып коем, дагы жардам берсеңиздер болот. Убагында мен алып барып таркатып берип турам. Аллах үчүн кылайлы, бардыгын өтө көп экен, муктаж бүт туугандарыбыз. Мен айланып көп жаздым ага, көбүнө жеткире албай калдым. Акча чектелүү үчүн көбүнө жетпей калды. Иншалла дагы болуп калса дагы обязательно жардам беребиз, иншалла сөзсүз жардам беребиз. Жана ошондой эле мага Бишкектен дагы жазып атышат. Эми Бишкекте туугандар кечиресиңер, эми силерге колубуз жетпейт. Бердиңер, азыр зорго жардам берип атабыз. Бишкекте бир туугандар силер көргөн болсоңор, колуңарда барлар бар болсо, жардам берип койгула сураныч. Кыргыз эли аябай кыйын күндү жашап атат бүгүнчө. Ошо Аллахым насип этсин баардыгыбызга ошо карантинден чыгып, жакшы иштерди кылып, эртерээк тузга туруп, эртерээк ошо ишибизге чыгып, бала чакабызды аман кылып багып, ата энебиздин астына тынчаман жетип алайлы, Кыргызстаныбызга аман эсен жетип алайлы. Аллахым дагы бир жолу кылган ихсаныңарды кабыл кылсын.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. Приветствую всех, мои друзья. Сегодня мы приехали в одно из удивительное место. Это место называется Абширата. Абширата место находится на юге нашей страны, Кыргызстана. Это очень загадочное место. До сих пор непонятно, как так возможно, что такая речка струями течет из глубины внутри такой огромной горы. Значит, этот родник течет, попадает в этот бачок, потом по трубам она поступает в местное село, район Нокат. И жители пьют такую чистейшую кристальную воду. Очень интересное место, так что если у вас есть возможность приехать сюда, посмотрите на это все своими глазами, выпейте, попейте, попробуйте испытать вкус этой кристальной воды. Я думаю, всем она понравится. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.